Бакыт экөөбүз тең, биз ошо IT багытында иштейбиз, ал cloud engineer болуп иштейт. Мен азыркы учурда ошо Relativity деген компанияда DevOps инженер болуп иштейм. DevOps инженер деген бул өзүбүздүн бир product деп коет го, application'ыбыз бар да, тиркемебиз бар. Аны software инженерлер түзөт, QA'лер тест кылат, а биз ошону ар кандай жумуштарды, инструменттерди колдонуп, акыркы адам көрө турган эмеге биз чыгарып беребиз. Биздин жумуш ошо үйдөн иштегенге ошончолук ыңгайлуу кылып жаратып беришкен. Бүт эле собранияларга стендап болобу, менеджер менен сүйлөшүш керек болобу, бүт онлайн платформада да. Ошондуктан биз үйдөн иштейбизби же офиске барып иштейбизби, мындай өтө деле көп разницасы жок. Мен көбүнчө проекттеримди балдар уктап жатканда бат-баттан жасаганга аракет кылам, анан ушундай эле жумушка жетишпей баратсам, кечинде проекттеримди жасап, эртеңки күнгө даярдап коем. Вот айылдагылар ошо келиндерге жеткиргим келет, эжекелер, апалар, силер да иштей алсаңар болот. Главное ошо интернет болуш керек. Интернетте азыр бардык нерсе бар. IT-ни окубаса дагы интернеттеги курстарды алып, адам өнүксө болот да. IT-ге келген бул жерде мындай тааныш билиш деген жол жок. Ар бир адам мээнет менен келет. Себеби IT-де күчтүү болбосоң, сен жумушка кире албайсың. IT адистери чогулуп, Мурас Клабты түздүк. Алардын максаты, эң башкы максаты Кыргызстанда айыл жергелерине ошо IT жөнүндө маалымат жеткирүү. Кантип биринчи кадамдан баштап ишке ашырса болот, кантип ийгиликке жетсе болот ошо IT дүйнөсүндө.